Саламатсыздарбы YouTube көрөрмандар жана ошондой эле поэзия сүйүүчүлөр. Бүгүн сиздерге акын, котормочу, жазуучу Качкынбай Артыкбаевдин Эне жүрөк аттуу чыгарманы сиздерге тартуулайбыз. Сиздер болсо тыңдап биз менен бирге болуңуздар. Түн бир убак, саат 2-3 чамасы. Эне уктабайт, миң кубулуп санаасы. Эрте келем, деп убада берди эле. Эмне мынча кечикти экен баласы. Ээн түндө бир ожуга чаптыбы, же мас болуп кадеме аны каттыбы, же кошулуп бузулган бир чөйрөгө намыс аарын ата-наамын саттыбы. Келе берет, ойлор самсып дагы да, энесинин тынчтык бербей жанына, анан туруп жылып чыгат балконго, көз чаптырып уулу келер жагына. Жымжырт, тынчтык, эл уйкуда термелип, аймайт бетти ала тоодон жел келип, эч кыймыл жок эненин көз алдында, келе берди көп нерселер иргелип. Бейбаш эле кичинекей кезинде, тынчы кеткен көп учурлар эсинде, уул болду тарбияга аз көнгөн, чач агартып, тал калтырып сезимге. Антсе деле, эне байкуш, балам, деп, ага келер, балекетиң алам деп, ар убакта аман болсун деп тилейт, үйлөнгөн соң тык токтолуп калар деп. Уйку көрбөй, күтөт энеси, кулагына кирбейт айткан жемеси, эненин аё сезими жок балада, табигаттын бул кылган эмнеси? Табигаттын теңсиздигин карачы, эч ким буга боло албайт арачы, эчтүгөн күз түйшүп тартса энеси, аны сезбейт дардаңдаган баласы. Акын, котормочу Качкынбай Артыкбаевдин Эне жүрөк аттуу чыгарманы сиздерге угуздук. Эми болсо биз 17-чи чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Эгерде сиз поэзия окуганды жакшы өздөштүргөн болсоңуз, же болбосо ыр жазган болсоңуз, анда бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номерубуз жана ошондой эле Instagram аккаунтубузга кайрылсаңыздар, биз сиздердин сурооңуздарды, өтүнүчүңүздөрдү эч качан жоопсуз калтырбайбыз. Сиздерге дагы бир жолу айта кетчү нерсе, эгерде сиздер маданият өкүлдөрүнүн кимдир бирөөнү поэзиясын окугуңуз келип жатса, анда комментарийге ой пикир калтырыңыздар. Балким сиз өзүңүзгө жаккан ырчыны, же болбосо кайсы бир актёрду, же болбосо такыр маданият чөйрөсүнө киришпеген спортчулар болобу, жана башка адамдарды ой пикир кылып комментарийге калтырсаңыздар, биз аларды поэзия окуганга макулдугун алып көрөбүз. Эгерде сиздин сунушуңузду четке какпай макул болгон болсо, анда албетте биздин эл поэзия долбоорубузда сиздин көмүр туткан адамыңыз, же болбосо жактырган белгилүү инсандарыңыз дагы поэзия окуй алышат. Ушуну менен эл поэзия долбоорубузду жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элдос Жумаев болдум. Кийинки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.